Келечекте күтөт салкын төр, чарчабастан чорка күлүктөр. Мекен үчүн кызмат кылалы, ыйман менен бирге жигиттер, ыйман менен бирге жигиттер. Келечектерди бирге куралы, кереметтерди бирге суналы. Кудайдын жолу бизге аманат, келгиле жаштар кызмат кылалы. Бир Кудайга кулач жайгандар, дини үчүн күйүп жангандар. Куран менен жүрөк нурланып, сүйгөнүбүз улуу пайгамбар, сүйгөнүбүз улуу пайгамбар. Келечектерди бирге куралы, кереметтерди бирге суналы. Кудайдын жолу бизге аманат, келгиле жаштар кызмат кылалы. Улуу жолдо бараткан, адам кылып тараткан, иман даамын таттырган, рахмат сага жараткан. Рамазан айыңыздар менен кут болсун. Салам алейкум, урматтуу бир туугандар. Рамазандагы тилектерибиз жүрөктө бирге болсун. Фирдаус жаннатында ата-энебиз, бир туугандарыбыз, балдарыбыз менен бирге, жалпы үммөт менен бирге жараткан жамалын көрүшүн насип кылсын. Балдарыбыз демекчи, сиз кандай атасыз, сиз кандай апасыз. Аны балдарыңыздын ойногонунан, кыймыл аракетинен байкасаңыздар болот экен. Себеби үйдө кандай иш кылсаң, балдарыңар сөзсүз ошону туурайт. Бүгүнкү маегибиз дагы ошо тарбия жөнүндө болмокчу. Ордо Construction Group Evergreen турак жайы. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орун алган. Тосмо менен курчалган кенен коро, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы. Жашоо үчүн даяр батирлер. Үй бүлө бул жашоонун эң жаркын учурлары. Үй бүлө бул чексиз кубаныч. Үй бүлө бул керемет сенин жаныңда. Үй бүлө бул дайыма сүйүү. Белая река ар бир үй бүлөгө кубаныч алып келебиз. Ассалам кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери өлкөбүздүн социалдык муктаждыктарын чечүүдө колунан келген жардамын аябай келет. Айрыкча көптөгөн жерлерге суу чыгарып, оорукана, мектеп, фаптарды, жетим жесирлерге үйлөрдү салып берди. Саламаттык сактоо министрлигине гемодиализ аппараттары баштаган бир нече медициналык жабдыктарды алып беришти. Андан сырткары бир нече мечит, медресе, көпүрөлөрдү салып берүү менен аярылуу катмарга гуманитардык жардамдарын, жөлөк пулун берип келишет. Ассалам кайрымдуулук фонду. Кайрымдуулук кайталангыс касиет. Ассалам кайрымдуулук фонду Кыргызстан мусулмандарын ыйык Рамазан айы менен куттуктайт. Апам бышырган таттууларды аябай жакшы көрчүмүн. Аны менен чогуу камар даярдап, аларга ар түрдүү калыптарды берип, кооздоп жасачубуз. Апамдын рецепттерин мен түбөлүккө издеп калдым. Эң негизгиси, мен апамдан конок күтүү маданиятын үйрөндүм. Анын жардамы менен ар бир жолугушуу мен үчүн кайталангыс болду. Рахмет чайы. Бул ар бир чыныдагы чайдын кынтыксыз түсү, даамы жана жагымдуу жуты. Рахмет чайы. Көтөрүлсүн коноктордун маанайы. Учакта кетип баратып, кыйынчылыкка кабылган жана кемеде кетип баратып, толкундарга кабылып,
кыйынчылыкка кабылган 2 адамдан бирдей сурашат экен. Кыйынчылык маалда өлүм көзгө тартылганда эмнени ойлодуңуз десе, экөө тең балдарымды ойлодум дейт экен. Демек балдар биздин боорубуздан бүткөн эң жакын асылдарыбыз болот экен. Бирок ошол асылдарыбызга туура тарбия берүү дагы биздин милдетибиз экен. Бүгүнкү мейманыбыз ушу исламдагы балдар тарбиялоо кандай болот, кандай кеңештер берет айтып берүү үчүн философия илимдеринин доктору Бабатаев Абдурашид мырза. Кош келдиңиз. Доктор болуш ар бир адамга эле насип болбойт деп ойлойм. Анан доктордун орозосу кандай кетип атат? Рамазан быйылкы кандай таасирлерди берди? Ошол жөнүндө сөз баштап берсеңиз. Ассалому алейкум, урматтуу жалпы кыргыз эли, жалпы мусулмандар, баарыңыздарды орозо айыңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздардын кармаган орозоңуздарды, кылган дуа тилектериңиздерди улуу жараткан өзү кабыл кылган болсун. Албетте бул жылы орозо айы башка жылдагылардан бир аз өзгөчөлөнүп турат. Баарыңызга белгилүү болгондой, бул дүйнөлүк пандемия адамдардын бир аз да болсо күнүмдүк жашоосун, өз өмүрүн, убактысын, колундагы байлыгын, ден соолугун мындай көздөн өткөрүп, бир таразага салып, чечим чыгара турган бир мезгил болуп жатат. Буйруса бул апааттан дагы жалпы журт, бүтүндөй эл журт мындай сак саламатта чыгып кетебиз деген тилектемин. Айтканыңыз келсин, ар бир үй бүлөнүн балдары аман болсун. Бизде азыр менин балдарым укпай атат, ушу балдарыма кандай акыл насаат айтасыз деп мындай көп сурап жүргөн энелер бар, аталар бар да. Анан сизден биринчи сурай турганым ошол, негизи эле исламда балдарды тарбиялоо жолдорунун башатын баштап айтып берсеңиз, кандай тарбиялаш керек, неден биз ката кетирип атабыз дегендей. Албетте, ар бир мусулман бала тарбиялоодо исламдын эң негизги түркүгү болгон Куран менен хадиске кайрылышат. Курандан биз баланы тарбиялоонун негизги багытын, нускамасын, принциптерин таба алабыз. Ал эми Hazreti Muhammed алейхиссаламдын сүннөтүнөн биз ошол бала тарбиялоонун практикалык үлгүсүн, практикалык колдонушун биз көрө алабыз. Чындыгында бала тарбиялоо бул өтө чеберчиликти, өтө сабырдуулукту талап кылган өзгөчө маселе. Тарбия деген сөздүн өзү жетилтүү, бир нерсени өстүрүү, мындай баскыч биз каалаган нерсени калыптандыруу деген маанини камтыйт. Тарбия деген сөз бул араб тилиндеги рабба деген этиштен мастар формасы. Куранда раб деген сөздөн Куран Кудайдын сыпаты катарында да биз көрө алабыз. Бул 100гө жакын жерде раб деп өтөт. Фатиха сүрөсүнүн 1-чи аяты дагы ушул ааламдардын Раббына шүгүрлөр айтамын деп айтылат. Бул жерде ушул бизди тарбиялаган, бизге багыт берген, бизге туура жолду көрсөткөн деген дагы мааниси бар. Чындыгында ислам дининде бала тарбиялоо эң негизги нерсе ошол качан башталат деген бир суроо туулат да. Ошондо ислам дининде баланы тарбиялоо бул бала төрөлгөн кезде дагы эмес, үйлөнгөн кезде дагы эмес, ошол болочок балдардын энесин тандоо менен башталат. Бул нерсе тууралуу мисалга Hazreti пайгамбарыбыздын көптөгөн хадистери дагы бар. Бул хадистерден бирөөсү эркек адамга үйлөнөрдө бир кыздын 4 нерсесиге караш керек деп айткан. Бул биринчиси байлыгына, экинчиси ата тегине, үчүнчүсү сулуулугуна, төртүнчүсү диндарлыгына деген. Эгерде дейт сиздер ушул диндарлыгын тандап кабыл алган болсоңор дейт, анда бүтүндөй дүйнөңөр мындай бактылуу бир бактылуулукка толот деген бир пикирди айткан да. Бул нерседен биз эмнени түшүнүшүбүз керек? Азыркы убакта заманбап медицинада дагы
бойго бүткөн боюнда бар аялдын ошол түйүлдүгү эң көп эненин ошол курсагында мындай калыптанат да. Мисалга психологдор дагы айтышат, мисалы баланын интеллекти ошол бойго бүткөндөн баштап 3 жашка чейин дейт 70-80% калыптанып бүтөт экен да. Бул деген сөз демек ошол болочок балдардын энесинин адеби, жүрүм туруму, билим деңгээли, мындай адамдар менен болгон мамилеси, сезимдери, ой толгоолору булардын баары баланы мындай төрөлгөнгө чейин мындай белгилүү бир өңүттө калыптандырып да койгондугун биз көрө алабыз. Баягы аял тандабай балдарыңа эне танда деген сөз, аял үйдөгү балдардын университети деген сөз да. Туура Бир айтасыз. аалым отурса, бир эне баласын ээрчитип келип бал жеп атат, ушу тажатты билесиз да, элге айтайын. Бал жебей калсын бир дубаңызды бериңиз десе, 40 күндөн кийин кел дептир. 40 күндөн кийин келсе, аалым баланын чекесинен сылап бал жебей жүрө деп дуба кылат экен да. Аны энеси айтат экен, ушуну 40 күн мурда эле айтып койбойт белеңиз, ушуну 40 күн күттүрдүңүзбү десе, силер келген маалда мен өзүм бал жеп атканмын. Адам өзү кылган нерсени, кылбаган нерсени айтуу туура эмес депчи. Анан сиз өзүңүз үйдөгү балдарыңызга кандай тарбия бересиз, кандай эркелетесиз? Эми мен балдарыма мындай укмуш тарбия берем, укмуш атамын деп бул айтуу бул мындай туура эмес болуп калат. Себеби ар бир адам убакыт өткөн сайын тажрыйбага ээ болот, өзүнүн катасын оңдойт, дагы мындай тажрыйба болгон сайын балдарга дагы жеткиликтүү түрдө дагы туура тарбия бере баштайт. Ошондуктан биз ошол балдарды тарбиялоодо негизинен бир мусулман катарында ошол пайгамбарыбыздын бала тарбиялоосун мисалы үлгү алып, ошол нерсени колдон келишинче мындай күнүмдүк жашоодо колдонгонго мисалга аракет кылабыз. Албетте ар бир бала ар бир ата өзүнүн баласын жакшы көрөт. Ар ким өзүнүн баласын эркелетет. Бул эркелетүү мисалга баланы сүйүү бул пайгамбарыбыздын осуяты дагы. Ушул мээрим башка бирөөгө мээримин төкпөгөнгө Кудайдын дагы мээрими болбойт дегендей бир сөздөрү дагы бар. Демек биз ошол баланы тарбиялап жаткан учурда эң негизги өзгөчөлүк катарында, эң негизги мындай нускама катарында пайгамбарыбыздын өзүнүн ошол балдарына болгон сүйүүсүн, неберелерине болгон мээримин, ушул нерселердин баардыгын мындай принцип катарында карманышыбыз керек. Ошол сыйткан пайгамбарыбыздын өмүр баянын, айткандарын ушу балдардын аң сезимине ылайыктуу кылып окуп берип көндүрүш керек го дейм. Ар бир атага ошону каалайлы. Ушу бизден ата энелердин кайсы катасын көрөсүз? Кыргыздарда бала тарбиялоо башка элдерге салыштырмалуу мындай жогорку деңгээлде. Себеби бизде мындай чоң ата, чоң эне деп бир мындай чоң үй бүлөнүн бир үй бүлөлүк институт иштейт. Ошондуктан канчалык балдар эртерээк үйлөнүп тажрыйбасы аз болсо дагы аларга жол көрсөткөн, нускама берген, багыт берген чоң ата, тай ата, тайнелери бар. Негизинен баланы тарбиялоодо биз мисалга аталарыбыздан ушундай көргөнбүз, азыр деле ушинтип тарбиялайбыз деп айтуу бул бир чети ошол баланын психологиялык, социалдык ва өзгөрүүлөрүн эске албагандык болуп эсептелет. Ошондуктан баланы тарбиялоодо замандын дагы айрым урунттуу учурларын, замандын дагы таасирин эске алуу менен балдарды мындай тарбиялаганга аракет кылышыбыз керек. Себеби бул жөнүндө ислам аалымдары баланы тарбиялоо маселесинде 3-5ке бөлөт. Мисалга туфулиет дейт, бул баланын балалык чагы. Андан кийин шабабат дейт, балагатка жеткен чагы. Андан кийин кухулет дейт, бул бой жеткен секелек боз улан учуру. Андан кийин шейхахет дейт, бул адамдын орто жаш учуру. Андан кийин херем дейт, бул адамдын карыган учуру. Мисалга адамдын бул ушу ислам аалымдары үзгүлтүксүз билим берүү деп азыркы модерн
тилде педагогикада айтылган нерсени ислам аалымдары ошол учурда эле айтып койгон. Бул нерсени Мухаммед пайгамбарыбыздын бешиктен мазарга чейин илимди талап кылгыла деген сөзү менен дагы мындай айкалыштырып карасак болот. Себеби ар бир ата мындай 30 жашында башкачараак болсо 40 жашында дагы өзүн өнүктүрүш керек, аталыгынын чеберчилигин көрсөтө алыш керек. Ошол эле учурда белгилүү бир убакыттан кийин ал чоң ата болот, аял киши болсо чоң эне болот, андан кийин тай ата, тайне болот дегендей ар бир учурда өзүнүн кийинки урпактарына айта ала турган сөзү, оозунда бир сөзү болуш керек, көрсөтө турган бир үлгүсү дагы болуш керек. Бул жерде ошол пайгамбарыбыз өзүнүн балдарга мисалга боорукерлиги менен, адилеттүүлүгү менен ошол айткан нерселерини сөз жүзүндө эмес, практика түрүндө көрсөтүү менен үлгү болуп кеткен. Бул дагы ошол бизге ошо балдардын ортосунда тарбия берүүдө балдарды эң негизги нерсе бири-бири менен салыштырбаш керек, башка бирөөнүн дагы баласы менен салыштырбаш керек. Ар бир бала өзүнчө уникалдуу, ар бир баланын бул дүйнөдө мисалы аткара турган, айта турган бир сөзү, жасай турган бир иши бар деп ойлойм. Абдан сонун, ар бир сөзүңүз дуба катары кетсин. Сүйүктүү пайгамбарыбыз балдарыңарды өпкүлө, өбүү аркылуу сүйүүңөрдү билдиргиле дейт экен. Бир уч адам келип пайгамбарыбызга биз балдарыбызды жакшы көрбөйбүз десе, сүйүктүү пайгамбарыбыз көзүн жашылдантып, Алла Таала жүрөгүңөрдөн сүйүүнү алып салса мен кандай кылмакмын деген экен. Ар бир баланы өпкөндө Алла Таала бирден бейиш берет экен. Демек балдарыбызга туура тарбия берип, сүйүктүү пайгамбарыбыздын жолу менен үйрөткөнгө аракет кылалы. Мен ушул суроону сизге бергим келип атат. Пайгамбарыбыз кандай ыкмаларды колдонгон балдарга тарбия бергенде? Пайгамбарыбыз билесиз, балдары менен, неберелери менен ойногон, төбө болуп берген, ат болуп берген дегендей. Пайгамбарыбыздын бир осуяты бар. Бир ата эненин бул дүйнөдө балдарына калтыра турган эң жакшы мурасы бул жакшы адеп ахлак, жакшы тарбия деп айтат да. Пайгамбарыбыз бул ошол адамдагы жакшы адеп ахлакты калыптандырууда балдарга ошол талим тарбия берүүдө бир айрым методдорду колдонгон. Бул пайгамбарыбыз колдонгон методдор азыркы учурда ошол модерн педагогикада жаңыдан гана колдонулуп жаткан методдор деп айтсак болот. Пайгамбар метод катарында эң алгач такрир деген методду колдонгон. Бул методдо пайгамбар ар бир адамга ошол диндеги тыюу менен буйрукту айткан учурда ал нерсени мындай жеңилдетип, ал адамдар түшүнө ала турган деңгээлде айткан. Ошол эле учурда жерге карап, шартка карап, адамдын деңгээлине карап дагы ар бир маселени өзүнчө мындай бөлүп айткан. Бул нерсени биз ислам дининин ыйык китеби Курандын мындай нузул себеби деп коебуз, түшүүсү менен дагы байланыштырып карашыбыз керек. Себеби 23 жылда Куран аят болуп, мисалга шарттарга, абалдарга, ар кандай жагдайларга карап келип түшкөн. Бул жерде ошол адамдын бир маселени түшүнүүдө ошол шарты, деңгээли, абалын эске алуу керек экендигин бизге мындай табыштаган бир өзгөчөлүк катарында бул нерсени карасак болот. Пайгамбарыбыздын экинчи методу бул суроо жооп түрүндө жасаган. Маселен, мисалга өзүнүн сахабаларына бир нерсени үйрөтүп жаткан учурда, балдарга бир нерсени үйрөтүп жаткан учурда ошолордун деңгээлинде суроолорду сурап, аларга жооп берген, алар өзү айрым нерселерди аларга сурап, жооп алганга дагы аракет кылган. Мындан башка пайгамбарыбыз колдонгон методдордун катарында мисалга репрезентация деп койсок болот. Бул мындай элестетүү аркылуу түшүндүрүү. Пайгамбарыбыз бир маселени түшүндүрүп жатканда ошол адамдар түшүнө ала турган деңгээлде, же болбосо ошол адамдар мындай күбө болгон окуяларды мисал берип түшүндүргөн да. Бул нерсени пайгамбарыбыз көптөгөн мындай талим тарбиялык маселелерди айткан учурда эң көп икаяларды, уламыштарды мындай метод катарында колдонуп, ошолорду түшүндүргөн. Андан кийин пайгамбарыбыздын колдонгон методу бул талкуу методу да болгон. Мисалга талкуу методуну баягы балдарды тарбиялоодо колдонбосо дагы бойго жетип калган мындай чоң адамдарды тарбиялоодо ушул методду колдонгон да. Мисалга өзү отуруп бардык маселени бир бетке чечпестен адамдардын дагы пикирин уга алган. Себеби
айрым маселелерде мындай чебер болгон, ошол нерсенин устаты болгон, адиси болгон адамдар дагы болгон да, ошолор менен кеңешип дагы туура чечимдерди алганга аракет жасашкан. Мындан башка пайгамбарыбыз айткан нерсесин сөз түрүндө гана эмес, практикалык түрдө мындай колдонуп бул нерселерди дагы жасаган да. Ушул жерде бир батыштагы бир илимпоздун бир сөзүн дагы мындай кошуп кетсек болот, баягы мугалимди устат катарында айтып жаткан учурда мугалимдерди бир төрткө бөлүп карайт экен да. Мисалга катардагы мугалим бул жөнөкөй гана китептеги нерсени айтуу менен чектелет дейт. Жакшы мугалим китептеги нерсени айтат дейт, аны бир аз чечмелеп түшүндүрөт дейт. Кызыктуураак кылат. Ал эми тажрыйбалуу мугалим болсо дейт, ошол нерсени дейт практикада колдонушун көрсөтөт дейт. Ал эми дейт эң мыкты мугалим дейт, ал аны практикада көрсөтүү менен гана чектелип калбастан дейт, аларга дейт дем күч берет дейт, стимулду жаратат дейт да. Мисалга пайгамбарыбыздын методдорун караган учурда адамдарга ошол жаңы нерсени мындай тапканга, жаңы чечимдерди алганга мындай ыктаган, түрткөн методдор катарында дагы биз көрө алабыз. Бирөө машинеси менен кетип баратса, бир арак ичкен киши отуруптур да, боор оруп машинеси салып каяка барасыз десе үйүн дарегин айтат экен. Жолдо ката сүйлөсө баласына такыр мындай жакшы мамиле кылбаптыр да. Анан тиги айдоочу бир дүкөнгө түшүп, колуна балаңызга ала барыңыз деп момпос алып чыгат экен. Үйүнө киргенде карап турса, атасы киргенде баласы бурчка барып мындай тартынып чабат деп отурат экен да, коркуп. Анан баягы айдоочу кетип баратып атасынын баягы жүрөгүн аябай сугарган экен. Атасы биринчи жолу баласын карап туруп, балам кел, сага момпос алып келдим дейт экен да. Баласы таң калып, жакындап келип момпосуйду сунса, бала момпосуйду караган жок дейт. Момпосуйду нары ыргытып салып, атасын кучактап ыйлаптыр да. Мээримге суусаган ушундай жагдайга туш болгон экен да. Биз эми бала атага деген сагынычы, мээрими болот да. Бирок азыркы заманда доктор ката сурайын, балдарыбыздын тамашалап атканда мээримдин баары жанагындай айпадка, соткага, оюндарга бурулуп кетпедиби? Таптакыр ошолорду жийип салып, китеп окутуп, ага көңүл бурдурбай койсок болобу же анда пайдасы барбы? Албетте, бул азыркы учурдагы технологияларды мисалга заманга ылайык биз колдонушубуз керек. Себеби алардан артта калсак дагы дүйнөдө көп маселелерди чечүүдө же болбосо ошолорду өздөштүрүүдөн дагы артта калабыз. Балага тарбия берип жаткан учурда ошо сиз айтып аткандай биз азыркы учурда бардык эле ошол телефонго же болбосо интернет менен же компьютер менен балдарды мындай чектеп коюп атпайбызбы? Ал үчүн баягы жогоруда мен айткандай өзүбүз сөз жүзүндө бул нерселерди колдонбо, көзүң ооруп калат, же болбосо сага зыян деп айтып койбостон биз өзүбүз ошол нерселерди колдонбогонго же болбосо колдонсок дагы чеги менен колдонуунун баягы үлгүсүн, бир образын биз мындай жаратып бере алышыбыз керек да. Же болбосо колдонгон учурда ал нерселерди туура колдонуунун, эмне үчүн колдонуп атабыз, ошол нерсени колдонгон учурда ошол нерседен кандай биз пайдалуу нерселерди алып жатабыз, же болбосо өзүбүздүн жашообузга, өлкөбүздүн келечегинде кандай мындай салым кошуу үчүн колдонуп атабыз дегендей өңүттөө эгерде биз түшүндүрсөк, анда ар бир нерсенин баягы чен өлчөм менен колдонуу бул дагы пайгамбарыбыздын бир осуяты. Азыркы модерн тил менен айтканда бул алтын ортолук деген бир принцип катарында бул нерсени көрө алабыз. Азыр заман өзгөрүү алдында турат деп атат. Мектептерде 5 алсаң мактап, 3 алып калсаң капа кылып, ошентип баа коюп окуткан туура эмес деген пикирлер бар да. Баланын жайына коюш керек, өзү каяка ыктаса ошону көбүрөөк окуп жетиш керек дейт да. Ошо системага сиздин көз карашыңыз кандай? Эми билим берүү системасы боюнча бул байыркы доорлордон баштап эле мындай аябагандай чоң талкуулардын жаралгандыгын биз көрө алабыз. Азыркы учурда дагы ушул окутуунун жаңы усулдары, билим берүүнүн жаңы мындай системасы тууралуу мындай сөздөр дагы көп. Албетте, мисалга балага баа коюп жаткан учурда ошол бааны биз кайсыл чен өлчөм менен ошол бааны коюп жатабыз да.
же болбосо ошол бааны койгон учурда баланын шагын, үмүт тилегин мисалга сындырып койгон жокпузбу деген дагы маселени караш керек. Бул жөнүндө имам Газалинин бул бала тарбиялоо боюнча бир айткан сөзүндө тарбияны экиге бөлүп түшүндүрөт да, мисалы үй бүлөдөгү тарбия, анан мектептеги тарбия деп. Үй бүлөдөгү тарбиядан түздөн түз ата энени жооптуу катарында көрүп, мектептеги тарбиядан мугалимди жооптуу катарында кабылдап, ошол учурда айтат, мисалы мугалим дейт, ошол окуткан окуучуларына дейт, өзүнүн баласындай мээрим төгө ала турган адам мугалим болуш керек дейт да. Же болбосо балага дейт, ошол катачылыгын, кемчилдигин түшүндүрүүдө дейт, ошол адамдын дейт сезимин дейт, жан дүйнөсүн сезе ала турган даанышмандыкка ээ болуш керек дегендей бир пикирин айтат. Бул сөз ошол билим берүү учурунда бул бааны мындай бир символикалык нерсе катарында гана биз карашыбыз керек. Себеби ал мектептеги баа адамдын бүтүндөй жашоосун, бүтүндөй келечегин аныктай турган мындай баа катарында эсептелбеш керек. Азыр ата энелерге кандай кеңеш бересиз? Балдарыңарды заман башка нукка кетип атат. Көбүрөөк ушул багытта окуткула деген бир ойлор барбы? Эми бул жөнүндө мындай көптөгөн пикирлер дагы бар. Албетте ар бир ата эне өзүнүн баласын өзү каалагандай метод ыкма менен үйрөтөт, бирок ошол эле учурда мындай устаттардын, даанышмандардын, педагогдордун айткан пикирлерин дагы мындай эске алышыбыз керек. Мисалга айрым адамдар айтат, мисалга 3 жаштан кийин бул кеч болуп калат деп атпайбы? Мисалга биз балдарга сабак берүүдө же болбосо бир нерсени үйрөтүүдө биз ар дайым өзүбүздү ошол баланын ордуна коюп алган учурларыбыз бар да. Мисалга бала үчүн бир англис тили менен, бир араб тилинин же болбосо бир кыргыз тилинин эч кандай айырмасы жок. Мисалы бир кыргыздын баласыга дагы кыргыз тили бул чет тили да. Мисалга ал баягы боштой аппак барактай. Ошондуктан биз балдарга ошол учурда, мисалга ошол 3 жашка чейин, 4 жашка чейин эң сонун нерселерди берүүгө биз аракет кылышыбыз керек. Биз өзүбүздү ойлоп, мен бир 40ка чыгып же болбосо 50ге чыгып калган ата эне бир нерсени өздөштүрүүдө бир аз мындай кыйналышы мүмкүн. Өзүнүн жан дүйнөсүндөгү нерсени же болбосо аң сезимдеги нерсени ал балага таңуулабаш керек да. Бизде кыргызда ушундай адат бар дейт го. Өзү кыялданган бир мугалим болом деп жүрүп, мугалим болбой калган, анан ошонусун баласынан чыгаргысы келет депчи. Бул туура эмес экен да. Албетте, мисалга макул, биз балабыз биздин аманатыбыз да. Бирок ал аманатыбыздын жашоосун аныктоо бул биздин жоопкерчилигибизге кирген нерсе эмес. Биздин ата эненин жоопкерчилиги ошол балага татыктуу тарбия берүү, адеп ахлактуу кылуу, адал тамак менен ошол баланы багуу. Андан кийин ал бала өзүнүн жөндөмүнө жараша, өзүнүн кызыгуусуна жараша, доордун өзгөчөлүгүнө карата, мисалга кесип тандоо укугу ал баланын өзүнүн жеке мындай укугу катарында биз карашыбыз керек. Ушул жерде сиз айткан нерседен бир мындай эске алуучу жагдай, тилекке каршы азыркы учурда мындай мугалимдик кесипти эң баалуу болгон, эң ыйык болгон, пайгамбарлык кесип болгон мугалимдик кесипти биздин азыркы жаштар көп мындай ошол нерсеге аракет кылышпайт да, ошол кесиптин ээси болгонго аракет кылышпайт. Мугалимдик кесипке ошол жалпы тест түрлөө системасынан эң төмөн баа алган балдар же болбосо жөнөкөй гана ошол келечекте кайсыл жерге жашабайын, мугалимдик кесип менен мен нан таап жей алам деп баягы күнүмдүк каржы булагыны камсыздаган кесип катарында карап тандаган учурлар бар. Тилекке каршы бул туура эмес нерсе. Себеби мугалимдик кесипке биз эң мыктыларды, эң акылдууларды, ошол эле убакта жан дүйнөсү менен мугалим боло ала турган потенциалга ээ болгон адамдарды же болбосо жаштарды биз мугалимдик кесипке эгерде түртө алсак, анда сиз жогоруда айткан мындай бүтүндөй тармактардагы мындай көйгөйлөрдү дагы чечишибиз мүмкүн. Билим берүү системабызды мындай түп тамырынан бир жакшы нукка бура алышыбыз мүмкүн. Ушул билим берүү системасында эмне жетишпейт балдарды тарбиялоо боюнча? Сиздин кеңешиңиз момундай болсо жакшы болот эле деген мисалы ойлоруңуз барбы? Эми билим берүү системасында биз бул мисалга мен бир Кытайлардан бир мисалды айтайын. Ошол нерсе менен мындай биз түшүнгөнгө аракет кылайлы. Мисалга Кытайлар жаш балдарга эң алгачкы тамгаларды үйрөткөн учурда
Конфуцийдин чыгармалары менен баштайт экен да тамгаларды таанытып. Мисалга биз кээде балдарыбызды баягы өсө турган убагында, баягы жогоруда айткан өсө турган убагында биз кечеңдеткенге, ошолорду токтотконго аракет кылабыз. Мисалга бир акыл зээндүү бала мисалга алипе китебини балким 1 айда 2 айда эле бүтүрүшү мүмкүн да. Бирок биз тилекке каршы ошону 1 жылга чейин мисалга созуп, баланын баягындай тынымсыз өсүүсүн, өнүгүүсүн биз 1 жылга мындай создуктуруп койгон учурларыбыз дагы бар. Бизде эмне деген дастандар бар балдарга ылайыктуу. Ошондуктан менин жеке пикиримде мисалга биз алипени үйрөтүп атканда мындай мааниси терең болгон же болбосо ошол алипе китебинде мисалга мындай жөнөкөй сүйлөмдөр менен баштап атпайбызбы, мындай сөздөр менен. Ошол жерде дагы биз мындай терең маанини камтыган бир философиялык мааниси бар, бир гумандуулукка түрткөн мындай терең мазмундуу мисалдар менен эгерде биз ошолорду толуктаган болсок, балдар ошол нерселерди окуу менен жан дүйнөсүнө көптөгөн мындай азык заттарды дагы ала алат деген ойдомун. Азыр китеп менен ооруп аткан учур, Кудайга шүгүр, жаштарыбыз китеп окугула дейт да. Анан сурагандар да көп негизи ата-энелер. Ушу балдарга тарбия беришибиз үчүн өзүбүз да бир жакшы китептер окушубуз керек экен деп. Доктор катары сиз мына көрүүчүлөр көрүп отурат, кайсы китептерди сунуштайсыз? Эми китеп дегенде бир тандап окуш керек да. Ошо бир көзгө көрүнгөн мыкты китептердин аттарын айтсаңыз. Эми китеп маселесинде бул адистер ушул нерсени айтышат да. Мисалга ар бир кесип ээлери дейт, ошол өзүнүн кесибиндеги дейт классикалык чыгармаларды окуш керек дейт да. Мисалга заман өзгөрсө дагы, доор алмашса дагы дейт, актуалдуулугун жоготпогон китептер бар да. Бул педагогика жаатында дагы биздин мисалга Жусуп Баласагын атабыздын мисалга куталчу билими бул өзүнүн актуалдуулугун азыркы учурда деле бала тарбиясында эч качан жоготкон китеп эмес. Мисалга эгерде биз батыш дүйнөсүнөн эгерде педагогикалык бир китепти айта турган болсок, бул Жан-Жак Руссонун Эмилия деген чыгармасы бар да. Мисалы бул чыгармада дагы ошо баланы кичинекей кезинен баштап кантип тарбиялоого байланышкан мындай көптөгөн насааттарды биз таба алабыз. Ошол эле учурда биздин ошо сиз сөз кылган мисалга чоң эпосторубузда, мисалга майда дастандарыбызда дагы мисалга баланын тарбиялоого байланышкан көптөгөн мындай маанилүү баалуулуктар бар. Ар бир ата-эне ошол өзүнүн деңгээлине жараша, өзүнүн тажрыйбасына жараша мисалга өзү издениш керек. Мисалга кайсыл тараптан кемчилдиги бар. Ар бир ата-эне өзүнүн кемчилдигини дагы оңдогонго мисалга аракет кылыш керек. Мисалга чындап эле балама же болбосо кызыма канчалык деңгээлде мен жакшы ата-эне боло алдым, же болбосо мен кандай ата-энемин дегендей бир суроону мындай өзүнө бир мындай суроо катарында бериш керек. Эгерде ошол берген суроосуна канааттандыра турган жооп эгерде таба албаган болсо, ата-эне дагы мындай демек ошол өздөрүнө берилген аманаттыга мисалга мындай кыянат кылып коюу коркунучу дагы жаралып калышы мүмкүн. Тажрыйбаңызда кандай? Адам негизи күнүгө канча китеп окуш керек? Канча бет Эми сунуштайсыз? Эми адамдардын мындай кээ бир адамдар куйма кулак адамдар бар. Мисалга ал адамдар китеп окуганга караганда бирөөдөн укканда мындай жакшы түшүнөт. Мисалы себеби адамдын өзгөчөлүктөрү да бар, психологиялык өзгөчөлүктөр да бар. Мисалга кээ бир адамдар көргөн нерсесин укмуш түшүнөт мисалга. Кээ бир адамдар чындап эле мындай тынч отуруп өз алдынча мындай китеп окуганда түшүнгөн адамдар бар. Эми мындай китеп окуу деген учурда китептин ошо сиз жогоруда айткандай мындай барактап же болбосо саны деле маанилүү эмес. Биз окуган нерсени бир сүйлөм болушу мүмкүн, балким бир сөз болушу мүмкүн. Биз ошол нерсенин маанисин терең түшүнө алышыбыз керек. Ошо кээ бир алымдардын айткан бир сөзү бар да, мисалга бир адамдын жашоосун дейт, өзгөрткөн дейт, бир эле сөз болот дейт. Ал сөздү биз дейт балким китептин ичинен табабыз дейт, балким бир адамдын оозунан угушубуз мүмкүн дейт, балким бир адамдын кыймылынан көрүшүбүз мүмкүн дейт. Ошондуктан биз ушул өзүбүздүн жашообузду өзгөртө турган сөздөрдү ар дайым уккан сөзүбүзгө, окуган сөзүбүзгө, көргөн кыймыл аракетибизден биз ошол нерсени издегенге, ошол нерсенин түп тамырынан терең түшүнгөнгө биз аракет кылышыбыз керек. Алла ыраазы болсун. Азирети Али айткан экен, балдарыңарды өзүңөрдүн заманга эмес, өздөрүнүн заманына ылайык тарбиялагыла деп.
баарыбыз балдарыбызга туура тарбия берүүнү Кудай Таала насип кылсын, мекенибизди гүлдөткөн улуу муундар өсүп чыксын. Рамазанда сиздин жалпы бир туугандарга жыйынтыктоого атар бир дуа тилектериңизди айтсаңыз. Рахмат. Жалпы кыргыз элине ушул ороз айы мындай берекелүү айлардан болсун, буйруса ушул айларда бардык адамдардын жакшы тилектери, жакшы каалоолорун Кудайым өзү кабыл кылган болсун. Ар бирибиз ата-эне катарында, жаштарыбыз болочок ата-эне катарында өздөрүнү ушул ар тараптан өнүктүрүп, ушул өздөрүнө берилген аманатка мындай бекем болуп, ошол нерсени мындай татыктуу тарбиялаганды Кудайым баарыбызга насип кылган болсун. Сизге Алла ыраазы болсун. Эфирге келип, биздин ата-энелерибизге мындай жардам берип, жакшы пикирлер айттыңыз. Ишиңизге ийгилик, орозоңуз кабыл болсун. Сиздей мырзалар элибизде көп болсун. Бир баладан атасы сурайт экен, балам мен күчтүүмүнбү же сен күчтүүсүңбү десе, баласы мен күчтүүмүн дейт экен. Бир аз убакыттан кийин дагы сураса, мен күчтүүмүн дейт экен. Анан баласың алыстап кетип баратканда атасы карап туруп, ой балам, дагы кайталачы, мен күчтүүмүнбү же сен күчтүүсүңбү десе, ата сен күчтүүсүң дейт экен. Эми эле менин жанымда турганда мен күчтүүмүн дедиң эле го дегенде, билесиңби ата, анткени сен менин жанымда болчусуң, ошон үчүн мен күчтүүмүн. Азыр мен сенден алыстап кеттим, мен сен жок, күчүм аз дейт экен. Күчтүү ата бололу. Биздин күчүбүзгө балдарыбыз дагы таянган, мекенге, үммөткө кызмат кылган уул кыздар көп болсун, докторлорубуз көп болсун, асылдарыбыз көп болсун, эң ийгиси дуаңыздар кабыл болсун. Бүгүнкү берүүбүздү аяктайбыз. Кудай Таала насип кылса, эртең эфирден көрүшкөнгө чейин. Апам бышырган таттууларды аябай жакшы көрчүмүн. Аны менен чогуу камыр даярдап, кооздуп жасачубуз. Апамдын рецептерин мен түбөлүккө издеп калдым. Эң негизгиси, мен апамдан конок күтүү маданиятын үйрөндүм. Рахмет жайы. Көтөрүлсүн коноктордун маанайы.